بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. Бардығыстың жүрегізге иман салып, жақсы тағдырларды беріп, бүгін мұна ұлы жұма күнінде ұшыл жерде топтаған Аллах Субханала Тағалаға чексіз шүкірлер. Бардығыстың иманымыз үшін илаған, бақтылығыз үшін жан үреген, ошентіп жүріп дүниеден өткен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салават, салам, дуа тілектеріміз болсын. Урматтуу мұсылман бір туғандар, Allah Subhanahu wa Ta'ala бүгінгі жұма күніндегі хутбаларымызды, ниеттерімізді, қылған дуаларымызды қабыл қылсын. Алла Ta'alam біз көтер албаған сынаулар менен сынавасын. Бүгінгі хутбабыз бір туғандар, бардығымызға ең керектүү болған нәрсе деп ойлаймын. Анткени бүгінгі хутбабыз ошо біз кантип ырызкы таап жейбиз, кандай жол менен тамактанабыз, кандай азыктарды жешибиз керек, эмне нерсени кылбашыбыз керек, ошо тууралуу болот. Бир туугандар, Кур'ани Каримде Алла Таала «Иннал инсана ли роббихи лакануд, ва иннаху ала залика лашахид, ва иннаху ли хуббил хайри лашадид». Адам баласы Алла Таала берген жакшылыкты моюнга албайт. Адам баласы Алла Таала берип аткан ниматтарды танат дейт Алла Таала. Аны билип да койбойт дейт. Ал нерсеге өзү да күбө дейт. Бардыгыбыз билебиз. Алла Субханала Таала бизди жоктон бар кылып жаратты. Ушундай ден соолук берип атат, үй бүлө берип атат, мүмкүнчүлүк берип атат, баскан турганга, ошо иштеткенге акыл берип атат. Бардыгын билебиз. Бирок ошентсек да ошо нерсени Алла Таала берген жакшылыкты билбейт экенбиз. Бардыгыбыз күбөбүз. Эгер билгенибизде башкача жашайт элек бир туугандар. Көчөгө чыгып алып качан көрсөң Кудайга нааразыбыз. Мен эмне үчүн жетпейм деп адамдардын байлыгын көрүп, ошого арзуу болуп, Алла Таала мага бербей койду деген сыяктуу ушундай түшүнүк менен жашайт экенбиз. Ва иннаху ли хуббил хайри лашадид. Куранда ошо аяттын дагы уландысында эмне дейт Алла Таала? Адам баласы дүниөнү чегинен чыгара сүйөт дейт. Өтө күчтүү сүйөт деген. Бардыгыбыздын табиятыбызда бар экен бир туугандар. Бешикте жаткан балага дагы мынтип бир оюнчук, игрушка берип койсоң, ошого да кубанат, ошого күлүп, ошого алданат жаш бала дагы. Акылы жете элек эчтекен, ачуу таттууну биле элек, жакшы жаманды биле элек балага дагы. Кичине бир нерсе берип койсоң, бир таттуу нерсе берип койсоң, ошого сүйүнүп алданат экен. Көзүм менен көрдүм, өлүм төшөгүндө жаткан бир туугандар, өлүм төшөгүндө жаткан, мурдуларына аппараттарды тыгып, мына өлөм, ана өлөм, бир сааттайын өлөм, 2 мүнөттөйүн өлөм деп жаткан адамга дагы акча берип көрсөң, ошо дагы сүйүнөт бир туугандар. Ушундай биз дүниөнү инсан баласынын табиятына Алла Таала сүйүү берип туруп жаратып коюптур. Бул деген сыноо, дүниө өзү сыноо, бул дүниө. Дүниөгө имтиханга келгенбиз. Ар бирибиз сыналганы келгенбиз. Дүниө жана оюнчук үчүн жараткан эмес. Аллах Субханала Таала бейишке ылайыктууларын дүниөдөн тандап алат. Тозокко ылайыктууларын тозокко айдай турган бизге сыноо болгон дүниө. А сыноолордун эң чоң сыноосу эмне экен? Дүниөгө болгон сүйүү экен. Ошон үчүн ушу сыноодон өтө албай, адамдардын көбү ушундан буттары тушалып, ушундан чалынып жыгылат экен. Бейишке бараткан жолунан дүниөлөр тосот экен астынан. Эң чоң сыноо дүниөгө болгон сүйүүсү ушунчалык күчтүү болгон үчүн Алла Таала дүниөгө адамдын сүйүүсү өтө күчтүү дейт. Ошондой күчтүү болгон сүйүүдөн өтө албай, ошо дүниөгө чалынып туруп, жыгылып, анан тозоктук болуп кала берет экен. Бир туугандар, бул сөздөр жөнүндө информация үчүн угуп койбойлу. Угабызбы мечиттен? Уккандайын ошону амалда аткаралы көчөгө чыгып. Кур'ани Каримде кажерде Алла Таала «Инналлазина аману» ушундай ыйман келтиргендер, Алланын бар бир экенине ишенгендер, Алланын кудретин моюнга алгандар, жаннат тозок бар экенине ишенгендер, пайгамбарга ишенгендер, кыямат күнүнүн бар экенине ишенгендер, тагдырдын жаман жакшылыгын Алладан деп билгендер деген ушу ыймандуулар ушундайбы бир туугандар? Бизе ыйманы бар экен, адам экен деп коебуз. Өзгөчө кырсыкка учураган учурларда, кой жамандык жакшылыкты Алладан деп билет экен.
кой деп мени кечирип жиберди деп адамдар жашоодо ушул нерселерди колдонобуз. Ыймандуу адам болгон болсо сүйүнөбүз, ыйманы бар экен, мага зулум кылбайт деп. Бир туугандар, ыймандууларды Алла Таала да мактаган. Бирок ыйман эле келтирип коюшпу, Алла Таалага ишендим, кыяматка ишендим деп эле коюш менен токтогон эмес. Алла Таала кажерде ыймандууларды ушундай ыймандуулар деп мактаган болсо, артынан да дароо ва амирус салихат, жакшы иштерди кылгандар дейт. Ыйман менен жакшы ишти кылган экөө бир кеткенде гана анан Алла Тааланын астында даражасы улук болот экен. Биз эгер мусулманбыз, Кудайга шүгүр, ыйман келтирип атабыз, ыйманыбыз бар үчүн мына жума күндөрү келип атабыз. Кээ бирөөбүз 10 километрден, кээ бирөөбүз 5 километрден, кээ бирөөбүз андан узактан ушул жерге жума намаз окуйбуз деп келип атабыз. Бир туугандар, бирок ушул жерде айтылган сөздөр менин сөздөрүм эмес. Мен каяктан, Курандан алып, пайгамбардын хадистеринен алып айтып атам. Бир туугандар, ушул жерде уккан сөздөрдү жашообузда жашаганда анан диндин көркү анан астыбызга чыгат. Мусулманчылыгыбыздын анан пайдасы анан көрүнөт. Мусулманчылыгыбыздын, ыйманыбыздын жемиши ошондо көрүнөт. Бир туугандар, угуп коюп туруп, бардык дүйнөдөгү мусулмандардын бир ортоктош болгон бир проблемасы бар. Бул кайсы проблема? Бул ушу ыйман келтиришет, бирок чыгып туруп, ошо ыйман талап кылган нерселерди кылбагандык, ошо бир проблема. Бир туугандар, кылып үйрөнөлү. Эгер жаннаттан үмүтүбүз болсо, Алла Тааланын рахматынан мээрим, Алла Таала мага мээрим чачсын деп үмүт кылган болсок, менин балдарым бактылуу болсун деп үмүт кылган болсок, кыямат күнү мен жалдырап, жүзүм кара болуп, ош жерде шерменде болуп, тозокко ыргытылбайын, тозоктун отуну болбойун дей турган болсок, бир туугандар, уккан нерсебизге амал кылалы. Угалы, амал кылалы бир туугандар. Ошону көчөлөрүбүздө аткаралы. Эми биз айттык, көрдүңүздөр, адам баласы дүнүйөнү, мал дүнүйөнү чегинен чыгара сүйөт экен. Анын чеги жок экен, өтө күчтүү сүйөт экен. Эң күчтүүсү муну Аллах субханала таала Куранда баяндап койду. Ошон үчүн ушундан көп чалынат экенбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Ла я'тиянна аля-наси заманун ла юбалил мар'у бима хадал мал." Ушундай бир заман келет адамдардын башына деген. Бир адам өзүнүн мал дүнүйөсүн таап аткан дүнүйөсүн каяктан, кантип таап атканына көңүл бурбай калган заман келет деген. Илгерки салафус салихтерде пайгамбардын тарбиясын алган сахабаларда, сахабалардын тарбиясын алган табииндерде, алардын тарбиясын алган улуу заттарда, ошол коомдордо мындайлар жок эле. Ар бирөө ушу адалданбы, арамданбы деген нерсеге көңүл бурат эле. Бирок ушундай замандар, Кудай сактасын, эми биздин заманыбыз болбосун. Пайгамбарыбыз ушундай бир заман келет. Адам баласы мал дүнүйөнү кантип таап атканына, кажерден эмне кылып таап атканына көңүл бурбай калат деген. Ал арамдан келип атабы, ал адалдан келип атабы, эч нерсеге көңүл бурбай калат деген. Кудайым ошондой заманга туш болгонубуздан Алла Таала сактасын. Бирок ошонун кээ бир ушу жыттарын азыркы учурларда көрүп атабыз. Базарларга чыккыла, акча алмашып аткан жерлерге биз кой эми орозону бир жылда бир тутат экенбиз. Мына 3 жума калды, астыбызда 20 күн калды орозо келатат бир туугандар. Ажылыкка өмүрүбүздө бир жолу барып коет экенбиз, көрдүңүздөр. Эгер бай болгон болсок зекет берип коет экенбиз, андай фарздарга азыраак жолугат экенбиз. Бирок бир туугандар, бул мал дүнүйөгө ар бир минутта ар бирөөбүз муктаж экенбиз. Чөнтөгүңдө 1000 сом жок болсунчу, бир күндө адам катарынан чыгып каласың. 1000 сомуң жок болсо, бирөөгө барасың, нан сурайсың, бир берет, экинчи барасың, нан сурайсың, бир берет, дагы үчүнчү барганда сен эмне кайрчысыңбы дейт. Адам баласы ушундай, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн Аллах субханала ва таала эч кимге кор кылып, кишинин көзүн каратпасын. Ушинтип көп дуа кылалы бир туугандар. Бирок ошо чөнтөгүңдөгү малың, күнүнө таап аткан акчаң адалданбы, арамданбы, ушу нерсеге көңүл буруп кой. Жана пайгамбарыбыздын ушундай заман келет деген заманды сен чакыруучу, мен чакыруучу болбойлу бир туугандар. Бардыгыбыз каяктан таап атабыз? Чөнтөгүбүзгө түшүп аткан акчаны каяктан келип атат? Үйүбүзгө кечинде ушинтип продуктуларды пакет кылып алып келип атабыз. Ушул нерсе менин балдарыма алып келтирип от жедирип аткан жокмунбу? Тозоктун отун ушинтип аш казандарына тыгып аткан жокмунбу?
бактысыздыкты, каргышты тыгып аткан жокмунбу деп ар бир ата эне ойлонолу. Ушул жерде жума намазга жалаң эркектер келип атасыңар бир туугандар. Ойлонгула, ар бир нерседен жооп бересиңер. Kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'iyye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siler ар бириңер чабан сыяктуусуңар. Көрдүңөрбү бизге кимдерге окшош турган? Эртең менен бир чабанга 100 кой кайтарып кел десең, кечинде 99 кылып алып келсе, кожоюн айтат, бир кой каякта дейт. 2 кой жоготса 2 кой каякта дейт. 10 кой жоготуп келсе, ошол жерден камчылап сабайт билесиңер. Бир туугандар, ошо сыяктуу ар бириңер бул дүйнөдө чабансыңар. Астыңарда кол алдыңарга эмне берилсе, ошондон жоопкерсиңер дейт. Бир туугандар, эркек киши үйүндөгү аялынан, балдарынын жеп аткан тамагынан, алардын кылган ибадатынан жоопкер. Аял киши үйүндөгү күйөөсү таап койгон мал мүлктү кайтаргандан ошо аманаттын үстүндө жоопкер. Бир туугандар, мамлекеттин падышасы болсо мамлекеттин ар бир адамынан жоопкер. Bir işkananın direktörünün начальниги ошо ишкананын ар бир кишисинен жоопкер. Ошо сыяктуу ар бирибиз жоопкер экенбиз. Биз качан жоопкерчиликтен, Кудайым жоопкерчиликтен адаштырбасын. Жинди болуп акылыңан адашып калгандан жоопкерчилик сенин мойнуңан алынат. Андан кийинкисине жооп бербейсиң. Акылың турабы? Эркек болуп жаралгансыңбы? Үйүңдө 3 балаң, 5 балаң барбы? 10 балаң барбы? Ошондон жоопкерсиң. Аялыңан жоопкерсиң. Үйүңдөгү кирип чыгып аткан акча тыйындан жоопкерсиң. Үйүңдө холодильниңде турган тамактан жоопкерсиң. Бир тууган, кийген кийимиңен, баскан турганыңан, автобуска төлөп аткан акчаңан, таксиге түшүп аткан акчаңан, досторуңду чакырып кафеге чакырып аткан акчаңан бардыгынан жоопкерсиң. Ошону арамдан таап атасыңбы, же адалдан таап атасыңбы? Бир туугандар, биз Аллах субханала ва таала бул дүйнөдө ушундай дүйнөнү, ушундай имтихан, сыноо кылып жаратыптыр. Бир согуш талаасында ушундай жаратып коет. Мына бул жерлерде бассаң, безопасный жерлер, ушу жер баса бер. Бул жерлерге мина коюлган, бул жерде бомба бар деп. Биз барып минаны баспайбыз. Аллах субханала ва таала бул дүйнөнү жаратып туруп, ушундай миллиондогон адал нерселерди жараткан. Ушу менен жыргагыла, ушу менен мен ыраазылыгымды алып келгиле деп, адал жол менен жыргай турган жолдор, миллиондогон жолдор бар. Бирок ушу кол менен санала турган гана арамдарды коюп койгон. Бул жерде мина бар, барсаң жарылып өлөсүң, ушул жерге жолоба. Бул жерде жана жаш балага ток, ошентип турган, бул жерде ток бар, зым сайбайбы деп сайбайбыз. Билебиз аны коркобуз, өлүп каларыбызды. Барып токтордун зымдарын кармабайбыз. Билебиз өлүп каларыбызды. Бир туугандар, ошо сыяктуу харам деген, өмүрүңө коркунуч, эки дүйнөдө бактысыз болосуң, тозокко түшүп каласың деген сөз, ошо харам деген сөз. Арамдарды аз эле жерге коюптур, аз эле арам бар. Бирок адам баласы Алла Тааланын жакшылыгын билбейт дейт, көрдүңүздөр. Ошончо жакшылыкты жараткан Алла Тааланын жакшылыктарын көрбөй, чуркап барып арамга сайылат экенбиз. Арактан бактылуулукту издеп атабыз, кайфты арактан издеп атабыз, кайф алууну казинодан издеп атабыз, кайф алууну көчөгө чыгып туруп ушундай бир айбандык кылгандан издеп атабыз, ата-энеден безерип болуп атабыз. Бардыгыбыз бул нерсени кылып атабызбы? Алла Таала кылба деген нерселерди. Алла Тааланын чеги бар. Алла Тааланын чегин барып ошо чек кылып койгон заборду сүзө берсең, бир күнү забор басат башыңдан. Бир туугандар, билип коелу, ар бирибиз ушул нерселерди жүрөгүбүз менен кабыл кылалы. Күнүнө муктаж экенбиз. Бир күндө тамак жебей жашай аласыңбы? Адам баласы 2 күн подряд тамак жебей кое турган болсо жыгылып өлөт. 3 күндө өлүп кала тургандар бар. 5 күндө любой адамың өлөт. Көрдүңүздөр, биз тамакка, ырыскыга, жеп ичкенге ушунча муктаж экенбиз, бирок ошончолук адашат экенбиз. Кайсы нерсе көп болсо, анын адаштыруучусу дагы көп болот экен. Бир туугандар, ошон үчүн азыр базарларда жалгандар, жалгандан касам ичкендер, өлүп кетейин ушу деп, жалган нерселерди, жалганды жабыштырып саткандар, бардыгына ушундай бир динибизде ушундай эреже бар. Kullu malin yuktasabu bitariqin muharramatin fahuwa haram. Ар бир мал, кандай мал болбосун, мейли аны нанбы, нан адал билесиңер. Башка кийимби, алдагы адал. Адал нерсе болсо дагы ошону арам жол менен таптыңбы, ошол арам дейт, урматтуу бир туугандар. Бардыгыбыз ошон үчүн алдап сатканды, машинелердин айыбын жашырып сатканды, товар кийимдерди, мында бир нерсени, мен ушундай бренд кийимдерди антип сатканды, бул нерселерди таштайлы. Бардыгыбыз жашообуздагы нерселерди чогултуп, бир чогултуп өзүбүзгө
өзүбүздүн жашообузга салыштырып алалы. Урматтуу бир туугандар, көчөдө жалган каргануулар, шайтанга акыл үйрөткөн окуяларды адамдар азыр ушул учурларда кылып калды. Мейли эми көчөдөгү адам иман менен иши жок, ислам менен иши жок, харам халалды билбейт экен. Харамды билгендер, халалды билгендер мечиттерге чогулуп атабызбы? Биз оңолгон учурларда мечитке келген адамдар оңолгондон анан тыш оңолот. Тышта муну кылып атат, динден билбейт деп. Ушул жерге келип алып туруп эмнени гана кылбай атабыз бир туугандар. Кой, сүрөтүңдү сен жазабай эле койчу. Сүрөтүңдү пайгамбарга окшоштуруп алган менен кылган ишиң дагы пайгамбарга окшошсун да бир тууган. Сүрөтүңдү ушу кирип келатканда пайгамбардай болгон адамдар кирет, бирок эмне кылып жүргөнүн, адамдар кантип аларды адамдарды сыздатып жүргөнүн көрүп атпайбызбы? Бир туугандар, мечитке келгендер өзүбүздү дайыма чындыктын үстүндө, дайыма туура сөздүн үстүндө, дайыма акыйкаттын үстүндө жашайлы деп ниет кылалычы. Аллах субханала ва таала ниетибизге жардам берсин. Биз оңолгон учурда анан көчөдөгү динден кабары жок адамдар анан оңолот. Харам нерсе эмне кылат дегенде, харам нерсе жүрөктү катуулатат деген. Жүрөк карарып калат. Адамдын жүзүндөгү нурду кетирет, ыйманды алсыздаштырат, адамды ибадатка жалкоо кылат, ал акыйкаттан алыстатат деген аалымдар. Бир туугандар, бардыгы зыян экен, көрдүңүздөр. Дүнүйө дей бербейли. Монтип бир шым кийгендин деле жашоосу өтүп атат. Үйүндө шкафында шымынын эсебин билбегендики деле өтүп атат. Бир күндө арамдан барып, кечке чейин ресторандарда ушинтип жыргап тамак ичкендики деле өтүп атат. Катыган нан жегендики деле өтүп атат. Мен жашоомдо ушундайларды көрдүм. Канчалаган миллионерлерди көрдүм. 5 жылга жетпей бул дүнүйөдөн өтүп кетишти. Канчалаган бомуш болуп жүргөндөн адамдарды көрдүм. Дагы деле жашап жүрүшөт, көрдүңүздөр. Урматтуу бир туугандар, күндөр ушундай бирдей өтөт экен. Бирок күндү кантип өткөзүшүбүз биздин ыктыярыбызга калыптыр. Бир туугандар, арам менен өткөзүп атабызбы, адал менен өткөзүп атабызбы? Бир көз чаптырып жашообузду бир өзүбүз контролдоп коелу бир туугандар. Харам деген бул харам нерсенин дүнүйөдөгү зыяндары, ахиретке алып келе турган зыяндар. Ахиретте жашооңдун берекесин алат деген харам нерсе жашооңдун берекесин алат. Бир туугандар, канчалаган адамдарды көзүбүз менен көрүп атабыз. Харамдан жыйнаган, ар жак бир жактан жулуп, укмуш үйлөрдү курган, машинелерди алган, бирок жашоосунун берекесин алып койгонун көрүп атабыз. Балдарынын бардыгы бактысыз, балдары харам жеп чоңойгон дене ата-энеге башы ийбей калат экен бобу дене. Харамдан азыктанып чоңойгон дене ата-энеге башы ийбей калат, Кудайга башы ийбей калат. Кудайга башы ийбеген, ата-энеге башы ийбеген, сөнүн сөзүң нөл внимание болгон баладын барынан жогу болот. Ошондойлорду көп көрдүм бир туугандар. Жалаң өмүрүн арам менен өткөргөн, өмүрүн адамдарды сыздатып өткөргөн, эмне деген байлыкты топтогон, бирок жашоосунан береке кетип калган. Экинчи эң коркунучтуу нерсеси, арам жеген адамдын дуасы кабыл болбойт деген. Дуасы такыр кабыл болбойт. Бир күнү Саид ибн Аби Ваккас радыйаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип, "Я Расулаллах, мага дуа кылчы, канткенде менин дуам кабыл болот" деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, "Атиб мат'амак такун мустажабу дa'ва." Сен жеген тамагыңды адалдан же, ошол учурда сенин дуаң кабыл болот деген. Саид ибн Аби Ваккас ушундай тамагына, ушундай тапкан дүнүйөсүнө, ушундай кылды 40 жарганынча көңүл бурган адам болгон сахабалардын ичинен. Дуасы ушинтип туруп алакан көтөргөн дуасы кабыл болбой кайра түшкөн эмес. Бир туугандар, сахабалар Саид ибн Аби Ваккасту кичине таарынтып койгондон да коркот элек дейт. Анткени анын дуасы кабыл болот. Кабыл болуп бизден иренжип калса, биз дагы жаман күн көрүп калабызбы деп коркобуз деген. Саид ибн Аби Ваккас билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын учурунда пайгамбарыбызды сахабаларды мушриктер сүрүп чыгарып тоолорго. Булар менен нике кылынбайт, буларга кыз берилбейт, кыз алынбайт, буларга бир нерсе сатылбайт, булардан алынбайт деп 3 жылдан ашык ошо тоолордо жашашкан. Ошолдо Саид ибн Аби Ваккас айтат, ошондо ачкалыктан эмне кылышыбызды билбей, намазга турганга ачкалыктан дарманыбыз жок. Анан ошо тоолордо жүргөндө ушинтип калып калган бир терилерди таап алат элек. Ошону отко кысытып, ошону жеп, Кудайга шүгүр, бир убакыт намаз окуганга, кубат тапканга азык таптым деп сүйүнөт элек дейт.
Мына ошенткен инсандардын дубалары кабыл болгон бир туугандар. Бардыгыбыз бул дүйнөдө эмнени жеп атабыз, эмнени ичип атабыз ойлонолу. Азыр бул жерде 1000дей адам отурган болсо, ар биринин ырызкы таап аткан жолдору ар башкача. Бир туугандар өзүбүз жакшы билебиз. Сыртка айтпай жүрүшүбүз мүмкүн. Кээ бирөөбүз арак менен байып аткан чыгарбыз, арак сатып. Кээ бирөөлөрүбүз кумарканаларда жүргөн чыгарбыз. Кээ бирөөбүз алдамчылык менен алдап сатып товарларды ошону менен жашоо көрүп аткандырбыз. Кээ бирөөбүз начальник коррупция менен жашап аткандырбыз. Кээ бирөөбүз дагы арам жолдор менен. Токтотолу бир туугандар. Токтотуп кал, акылың барбы? Токтотуп кал. Эртең ушундай бир күн келет, кеч болот. Өлүм деген фужа дейт. Өлүм кокустуктан келет. Бир тууган сага өлүм айтып келбейт. Баланча числодо өлөсүң деп айтып келбейт бир тууган. Качан азыр жума намаздан үйүңө жетесиңби, жетпейсиңби? Алла Тааланын колунда экен. Бардыгыбыз азыр өлүп калчудай ибадатыңды кыл деген бир туугандар. Бардыгыбыз ойлонолу. Арам жол менен келаткан эме жолубуз болсо, ошону токтотолу Аллах үчүн. Ушунча раззак болгон, түгөнбөй турган казынанын ээси болгон Аллах турса, мен ошого ыйманым жокпу? Кудайым, сенсиң, сен раззаксың. Сен теги караңгы түндө жөргөлөп бараткан кара кумурсканын ырыскысын унутуп калбай ошого рызкы жеткирген инсан, сен затсың. Сен мени кантип рызкыландырбай коесуң деп таштайлы. Алла Таала андан жакшысын берет. Ушуга эгер ишенип таштай турган болсок, бир улуу зат айткан: "Эй инсан баласы, силер рызкыдан коркосуңар. Бирок Аллах субхана таала арыны билебиз, билесиңер. Ары деген ушунча 1 сантиметр болсо болот, жок. Ушундай бир дыңылдап учкан, ушундай бир чымында көрдүңүздөр. Бирок арынын оозунда Алла Таала уу жаратып койгон дейт. Ары чакса ушу чыдабай өлөсүң, билесиң. Бирок курсагында бал жаратып койгон. Ошо нерсени аралаштырбаган Алла Таала, рызкы менен балды аралаштырбаган Алла Таала сенин рызкыңды башка бирөөнүкү менен аралаштырбайт, эч убакытта коркпо депти. Биз ушу коркобуз, тиги жебиет, мен барып успейт этип алып калбасам тиги албайт. Адам ушундай экен, көрдүңүз. Аш-шайтану яидукумул факра ва я'мурукум бил фахша. Валлаху яидукум магфирatan минху ва фадла. Шайтан силерге ушинтип коркутат экен. Силер эй кедей болуп каласың. Бүгүн мына шансты пайдаланып кал. Бүгүн чыкканда алып ал. Эртең кеч болуп калат деп туруп сени жаман ишке буйруйт дейт. Арам ишке буйруйт. Бирок Алла Таала силерди эмне ишти убада кылат. Силерге кечиримди убада кылат. Силерге мен берешеммин, мен фазылыман барам деп убада кылат дейт. Биз Аллахка ишенип атасыңбы, шайтанга ишенип атасыңбы, өзүңдү бир текшерип көр деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда бир хадисте bir adam sapar kılat. Sapardagı adamdın, saparda жүргөн adamdın, özünün mekeninden alısta жүргөн adamdın dubası kabul bolat degen kança hadisler var. Bir adam sapar kılat. Uşu gebetesi saparda жүргөн adamday olup jüdöp kalgan, çaşları uypalanıp kalgan, anan koldorun götürüp ya Rab, o Kudayım deb Allah Taala'dan bir rızkı surayt, bir muhtaçlık surayt. Bir oganın mat'amuhu haram, maşrabuhu haram, ve melbasuhu haram ve guzziya bil haram fa anna yustajabu lidalik. Peygamberimiz anın jegeni aram bolgon bolsa, içkeni aram bolgon bolsa, giygeni aram bolgon bolsa, denesi aram menen azıktangan bolsa, anın duası kantip kabul bolat degen. Kantip kabul bolat dep tаңгалуу менен Peygamberimiz aytkan. Bir tuğandar, biz uvaralanbaylı, aram jep alıp turup dua kılbaylı koy, duan kabul bolboyt bir tuğandar. Gördüңүздөр, aram nerseni giyip alıp, ar kimdikin urdap alıp, gelip kımbat kiyimlerdi giyip alıp anan gelip meçitke sen gelip artist bolboyla koy bir tuğan. Bolosun bu, kursağыңды tazalap gel. Meçitke Allah Taala'dan ümit kılasın da Allah Taala menin duamdı kabul kılsın dep. Aşkazanыңды aramdan tazalap gel. Giyimingdi aram giybey gel. Giygen içken suğungdu adaldan içip gel. Anan denengdin azıktanganın adaldan kılıp gel. Anan Allah'dan ümit kıl. Peygamberimizden açıktan açık hadisi turat. Bir tuğandar oylanalı, bu ümitsizlikке salуу emес. Birok bir tuğandar oşondoy darajada oylanalı. Gel. Jaşoobuzdu aram nerselerden tazalaylı. Ar birimiz baladayt ekenbiz. Balabız baktılуу bolsun dep. Ar bir ata-ene balasını ыйлап turganын көрсө кошо ыйлайт. Balası açka bolsa koşo açka bolot. Bilesiңер, ilgeri bir atadan suragan eken, kaysı balаңды жақшы көрөсүң dese, uşu 10 balam bolsa, 10 balamdın 9'u жақшы жашап atkan bolsa, biri jamanırak,
жетишсиz жашап аткан баламды жакшы көрөм. 10 балам барып 9 ден соолуктуу болсо, бирөө кичине ооруп атса ошону жакшы көрөм. Бирөө кичине кыйналып атканын жакшы көрөм дейт. Ата эненин жүрөгү так ошондой болот экен. Балдарыбызга жакшылык каалайт экенбиз. Бирок ахиретке ишенип аткан болсок, ахиретине да жакшылык каалайлы. Балдарыбыз менен жетелешип жаннатка киришти каалайбызбы бир туугандар? Анда балдарыбызды адал нерсе менен азыктандыралы. Кур'ан-ы Каримде я аyyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. О иман келтиргендер, силер өзүңөрдү, силер бала чакаңарды тозоктун отунан сактагыла деген. Тозоктун отунан кантип сактайбыз? Эң биринчи бир туугандар, эң биринчи сактай турган жеген ичкенин адалдан берели. Экинчи ислам тарбиясын берели. Билим үйрөтөлү. Анан ошол баланан тозоктон сактала турган болот. Эң биринчи кадамда барып жаңылыш кылбайлы. Барып алып туруп ар кимден урдаган, ар кимден каракчылык кылып тоноп алган, бирөөнүкүн билгизбей алып алган, жалган сөздөрдү пайдаланып товарларды сатып келген ар балекетти балаңдын оозуна тыгасыңбы? Ошо балаңды алып барып тозокко тыгасың эң аягы. Инналлазина я'кулуна амвалал ятама зулман иннама я'кулуна фи бутунихим наро ва саяслауна саиро. Бир туугандар ойнолору, ушундай адамдар дейт, жетимдердин акыларын зулумдук менен тартып жеген адамдар, алар тамак жеп атышкан жок дейт. Алар аш казандарына эмнени жеп атат? Тозоктун отторун жеп атышат. Алар кыямат күнүндө сыздап кыйкырып туруп тозокко киришет дейт. Бир туугандар, бардыгыбыз эмне каяктан жеп атканыбызды жакшы көңүл буралы. Кээ бирөөбүз жетим десе эле сөзсүз жетим эмес. Кээ бир жетим эместен деле тамагын жеп атабыз го бир туугандар. Карасаңыздар, тартып эмнени алып жеп атканыбызга жакшылап көңүл буралы. Кээ бир адамдарды ойлошубуз мүмкүн, өмүр бою ушу арамдан кылып эле жакшы эле жашап атат деп багы шайтандын жетегине кирип алабыз да ойлонобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай айтат: бир адам арам жолдон эле жакшы жашап аткан, Алла Таала тынбай эле нимат берип аткан болгон болсо, сен ошону билгиниң дейт. Билгиниң ал адамга истидроч болуп атат деп билгиниң дейт. Анткени эмне деген истидроч деген тозоктогу оорду улам чуңкурлап кетип атканын билгиниң дейт. Арамдан жеп байып, арамдан жеп күлүп, арамдан жеп эле ушундай жыргап жашап атканды сен ойлоп калба, бул бактылуу болуп атат деп. Анын тозоктогу оорду улам чуңкурлап кетип атат дейт бир туугандар. Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде ва ман яттакиллаха яж'ал лаху махража ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Ким Алла Тааладан чындап корко турган болсо, аны ар кандай кыйынчылыктан чыга турган бир эшик жасап беребиз. Аны ойлобогон тараптан Алла Таала рызкыландырат дейт, урматтуу бир туугандар. Биз Аллага ишенели. Алла кудурети күчтүү, Алла сенсиң. Сен мени ар кандай, мен сен үчүн, сенин ыраазылыгың үчүн мен арамдарды таштадым. Алла субханаху ва таала мени ар кандай кыйынчылыктан сен чыгара турган затсың. Менин рызкымды сен унутпай турган затсың. Сен адалдан рызкы бересиң деп Алла Таалага жалынып жалбаралы. Бул дүйнөдө арамга өзүбүздүн монтип туруп арамга акырын бутуңду койсоң, арам састай экен. Акырын бутуңду тартат, тизеңе тартат, анан саныңа тарткандан чыга албай жүрө берет экенсиң. Көрдүңүздөр, чыга албай калдым деп. Мен канчалаган адамдарды көрдүм. Кээ бир бандиттерге кошулуп алган балдар менен да сүйлөшүп көрдүм. Байке, мен тагдырым ушундай болуп калган. Жакшы эле бала болчумун, жокчулуктун айынан келдим, бир кылгыныш кылдым, эки болду илинип алгам, азыр чыксам менин өмүрүм коркунучта дегендерди көрдүм. Саз көрдүңүз, мынтип акырын кызыкканда мынтип тартат. Ар кандай жерлерде жүргөн адамдар ушундай кирип алган. Калпым чыгып калбасын, эртең интернетке жарыялап койбосун деп адамдар ушундайларга түшүп калбайлы, ошондой кырсык балаларга түшүп калбайлы. Өмүр бою сен коркконуңан арам кыла турган болуп калба бир туугандар. Ошон үчүн көрдүңүздөр, жана минадан корккондой, атомный бомбадан корккондой арамдардан алыс жүргөн учурларда Алла субханаху ва таала бизге жардам берет экен. Эң акырында Ибн Мубарак деген бир улуу зат өткөн, Ханафи мазхабында улуу зат болгон. Ошонун атасы бир падышанын жүзүм багында иштейт экен. Падыша кирет экен да жүзүмдү кайтарасың деп. Ошол жерде 10 жыл иштептир. 10 жылдан кийин бир күнү падыша ушунда бир сапардан өзүнүн вазирлери менен келип отуруп жүзүм жегиси келип, кызматчы, таттуу жүзүмдөн үзүп келчи. Баягы жигит чыгып туруп бир жүзүмдү үзүп, ушунда шеңгел жүзүмдү алып келип жууп, падышанын астына коет. Мынтип эмесе ачуураак, сагат ширин жүзүмдөн алып кел дедим, муну алып кел дебедим дегенде,
Kayra varıp durup bir başka baktan cüzüm üzüp gelip padişanın astına koyat. Dağı görse dağı açu. Padişah açulanıp ey jigit sen emne oyun otup atasың mı? Men sana tattуу cüzüm alıp geldim degende padişahım degen eken. 10 jıl merin uşu korogo kirgesиң. Бирок sen ушундай sen maga ушундай жоопкерчилик бергенсиң. Жүзүмдөрдү сугарасың, кайтарасың деп. Sen ошондон бери bir da жүзүмдүн кайсы бактын жүзүмү таттуу, кайсыны качуу bir жүзүмдү оосума салып көрбөдүм деген экен. Ошондо падыша ушу сөзүнө ушундай ыраазы болуп туруп кызын никелеп берген. Никелегенде падышанын жанындагылар ушу bir тоомаяк bir кызматчыга бересиңби кызыңды? Канча падышалар кызыңды сурап атса дегенде жоо мен такыбалыгын карап бердим дейт. Ошол учурда баягы жигит кыз менен күйөө эркектин алакасын эч кылбай bir 40 күн өткөзөт экен. Ал падышанын кулагына жетет. Бул үй бүлөлүк жашоону жашабайт экен бул. Кызыңды коргулуптур дегенде баланы чакырып сураганда падышам, сен падыша болдуң. Senin uyuna hadiyalar geldi. Argандай жолдор менен тамак аш келди. Ошону кызыңа бердиң. Азыр мен ошондон корктум. Бул туура эмес немелерди жеп албасын деп корктум. 40 күн денесин ушу өзүм пешенем менен тапкан кароолчулук кылып тапкан акчам менен ушуну багып атам. 40 күн толук тазалансын. Андан кийин мен үй бүлөлүк жашоону баштайын деп атам деген экен. Ошонткен үй бүлөдөн кийин ким туулган? Ибни Мубарак туулган бир тууган. Ибни Мубарактын атасы ошондой эле. Bir tuğandar baldarыбыз kurт çıksın. Baldarыбыз bıçaka sap bolsun. Baldarыбыз elдин уулу bolsun. Baldarыбыз dinge kızmat kılsın. Balam karı bolsun. Tukumumан alımdar çıksın. Dep ümit kıla turgan bolsok. Baldarыбыз jannattın, beyiştin eğleri bolsun. Kıyamatta baldarım menen neberelerim menen kucaktaşıp beyişke gireyin dey turgan bolsok. Gelgile tamaktarыбызды tazalaylı. Tapkan akça dünyabızды kayaktan taap atkanыбызга bir көңүл buralı. Bir tuğan, bul dünyada adamды aldaşың mümkün. Allah'ını alday albayсың bir tuğan. Bardığыбыз uşu nersege көңүл buralı. Jegen tamagыбызды, tapkan ырыскыбызды Allah Taala adaldan bergen bolsun. Kudayım bardığыбызды kolдоп эки дүйнөнүн бактысын берсин. Bir rahmetike ya.